Жүздөгөн скрипачтардын устаты, кыргыз музыкасынын чыганы Анатолий Васильев музыка орто мектеп интернатынын окуучуларынын сүйүктүү агайы. Скрипка үйрөнүүнү каалаган балдардын көпчүлүгү Анатолий агайдан үйрөнгүсү келет. Анткени ал ашыкча сүйлөбөгөн, музыкалык аспапты ойно сырларын бөбөктөргө жеткиликтүү кылып түшүндүрүп бере алат. Агайдын жумшак жана жылуу мамилеси балдарды өзүнө тартып турат. Мугалимдик тармактагы үзүлүү эмгеги жогору бааланып, Анатолий Васильевке Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими ардактуу наамга ээ болуп отурат. Но меня привлекала педагогическая работа. Балдар мугалими болуу өзүнө көбүрөөк тартып турду. 40 жылдай республикалык атайын музыкалык орто мектепте окуучуларыма сабак берип келе жатам. Балдар менен иштөөдөн өзүнчө эргүү алам. Өмүрүмдүн басымдуу бөлүгү илим менен өттү. 7 жыл музыка мектебинде окусам, 4 жыл кесиптик окуу жайдан билим алдым. Андан кийин консерваторияда окуумду улантсам, 3 жыл аспирантурамды жактадым. Башкача айтканда, музыканын баардык тепкичтерин басып өттүм. Теоретические, практические. Күндө эртең менен ишке эрте келип, нөмөттө турган медайымдан түнү кандай өткөнү боюнча отчет алып, андан кийин ар бир бейтапты кыдырып чыгуу. Ардактуу медайым Анаркүл Чымырбаеванын иш күнү ушундай башталат. 72 жаш өмүрүнүн 52 жылын ушул тармакка арнаган. Миңге чукул медайымга кеп кеңешин берип, устаттык вазифасын аткарыптыр. Саламаттыкты сактоо тармагындагы эмгеге бааланганы буга чейин Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланса, бул жолу улук медайымга саламаттыкты сактоонун эмгек сиңирген кызматкери төш белгисине ээ болууда. Мен өзүмдүн кесибимди аябай жакшы көрөм, сүйөм кесибимди. Мына азыр 72-ге чыксам да мен иштебей отурганга эле ойлонор элекмин. Иштебей эле турушум керек деп ойлойм. Иштебесем мындай ооруп кала тургандай болуп эле ушу жумушка келип эле ушу эртең менен эрте келип жумушка ошого кызыгам да. Бул сыйлыкты ушунча эмгекти иштеп, эмгектин үзүрүн сүйгөнүм, эмгектин үзүрүн көргөнүм ошого мен дагы мамлекет түшүнүп берип атат деп ойлойм. Мен ошого эми тартыктуу болгонго аракет кылам. Максимально убрать, потом справа и компьютерно повторить. Онколог дарыгери болуу Мукаш Бейшенбаевдин бала кездеги кыялы болчу экен. Чоң атасы менен тай атасынын рак илдетине чалдыкканы өспүрүм кездеги тилектин ишке ашышына түрткү болгон. Мед институтту артыкчылык диплом менен бүтүрүп, магистр, аспирантура, докторлукту сырттан жактаган. 1986 жылы мекенине кайтып келип, онкология жана гематология борборунда ишке кирип, ошондон бери ооруканада онколог дарыгери катары иштеп келе жатыптыр. Буга чейин ал бир катар мамлекеттик жана мекемелик сыйлыктарга татыса, бул жолу дарыгер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери ардактуу наамына ээ болууда. Конечно, өкмөтүбүздүн жетекчисине, имею өлкөбүздүн жетекчисине Садыр Нурбашевичке командасы мен ыраазымын. Ушундай менин эмгегимди баалаган. Бирок мен ойлойм, бул менин эмгегим эле эмес, жалпы коллективдин мени окуткан ушул агайлардын, эжелердин бардыгынын чогуу эмгеги депчи. Себеби дегенде баягы ошолордун аракети болуп, мен ушундай окутпаса буга жетишим кыйын болмок да деген. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына жана социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө салым кочкон инсандар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан. Дүйшөн Шаршембеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.